Арбаңыздар дактуу көрөрмандар жана угармандар, барыңыздарга салам айтам. Үй бүлөлүк Окей радиосуна кош келипсиздер. Сиздер менен чогуу бүгүн дагы маектешебиз. Сыр маек программасы кызматта журналист Канат Алмамбетов. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт тилейм, тынчтык тилейм. Анан албетте бүгүнкү күндө сиз менен чогуу маектешип, кызыктуу, жакшы маекти алдыда болот. Биз менен чогуу баарлашыңыз, үй бүлөңүз менен чогуу болуңуз. Үй бүлө бул ыйык нерсе деп атпайбы? Негизи эң жакшы ишибиз бул үй бүлөгө күйүмдүү болобуз экен да. Анда Кыргызстан деген үй бүлөбүздө тынчтык болсун. Баарыңыздарга дайыр жолу салам. Бүгүнкү менин коногум да кызыктуу, дал ошол дүйнөнүн булуң бурчундагы компаниялардан келишим түзүп, бүгүнкү күндө ошондой сунуштар келип, нарында үйүндө отуруп эле, туш кийиштин алдында отуруп алып эле эмгектенип келген, кызыктарды жараткан бүгүнкү күндө инженер программист Болот Калил уулу менен маектешеле деп турабыз. Болот, кандайсың? Жакшы, саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Жакшы. Да, көрөрмандар. Жакшы. Кудай буйруса мынакей 1 саат убактыңызды биз менен чогуу өткөрүңүз. Анткени ар бирибизге маалым болгондой убакыттын өзү алтын экен. Анан мен ойлойм, азыр бизди угуп жаткан ушу Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы деги эле биздин мекендештерибизге жана айылдагы бүгүнкү күндө ошол баласынан, кызынан үмүт өтүп аткан ата энелерге дагы мен салам айтат элем. Жана ошондой эле сиздерге да айтат элем да, урматтуу ата энелер, келиңиз, уулуңуз, кызыңызга ошол жакшы бир кеңеш керек болуп турган болсо, бүгүнкү күндө мынакей кесип тандоодо деги эле эмне кылам, кандай кылам деген суроолордо болуп турган болсо, анда биз менен чогуу маектешиңиз. Анан сөзсүз түрдө Болоттон дагы бир жакшы кеңештерди уга алабыз. Мына Болот бүгүнкү күндө чет жакка чыкпай эле ата энесинин кашында эмгектенип, анын үстүнөн өзү Болоттун дайыр нерсе айта кетким келип турат. 5 эркек 1 кыз экен. Анан Болот болсо эркектердин жана үйдөгү баягы эркеси экен. Анан ата энеси дагы. Сиз туура айтып койдуңуз. 5 эркек деп койдуңуз. 5 кыз 1 эркек. 5 кыз 1 эркек. 5 кыз 1 эркек. Анан кийин сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө ошол ата эне жалгыз кызы же жалгыз эркегин сыртка чыгаргысы келбейт. Анан сизде да ушундай жагдай боло турган болсо, анда Болот менен азыркы маекти уксаңыз, анан сөзсүз түрдө балаңызга, кызыңызга дагы жакшы кеңеш болот эле да. Анда баштайлы. Болот, негизи алгачкы суроом ошол бала кезинде кандай кыялданчу элең? Кандай кыялданып, мындай кандай бир максаттарга жеткиң келчү эле? Бала кезинден эле негизи сабакты начар окугандыктан өзүмдү мындай бракованный сыяктуу сезчүмүн да. Анткени мектепке барсаң, двоечниксиң, сабак билбейсиң, двоечникке кандай мамиле кылышчу эле, мындай экинчи сорттой мамиле кылышчу да. Анан мен ойлочумун, мээмде мындай төрөлгөндө эле мындай кем төрөлүп калганбы же неметип калганбы деп. Анан сабакка такыр кызыгуум жок. Мен сабактан качып чыгып эле коммерция менен заниматься этчүмүн да. Наклейкаларды, жана ошол кезде Клон деген кино чыгып калды эле, ошонун тематический наклейкаларын алып, жана Ловис сагыстарды алып, диролдорду алып барып, анан мектепке кайра сатчумун да, оптом алып алыпчы. Анан ошол неме кезде менде ичимде мындай внутренний ишеним бар болчу да. Мен келечекте мындай ушундай эле неме боюнча калбайм, чоң бир нерсеге бизнесмен болом, жетишем дегенчи. Анан ошол эле неме менен анан 9-класста эне атам ушундай суроо берип калды. Сен деги эле сабак билбейсиң. Келечекте ким болосуң? Эми университетке өтө албасаң, айылга барып алып эптеп жаныңды багасың, мал сал карап. Бир мугалим аялап берип койсок, аялың неме мектепте иштеп анан өзүң тыңыраак оокат кылганга ошондой неме дешчү да. Анан мен өзүмө суроо бердим, мага чоң мындай орусча айтканда вызов болду да. Анан мен ошону менен ойлонуп неметип отуруп, анан чечимге келдим. Мен кыймылдабасам бир нерсе болбойт экен неме деп, анан эжеме сүйлөшүп, неме мага математиканы үйрөтүңүз деп. Ал математиканы жакшы билчү, ошо математиканы үйрөтүңүз деп. Анан ошо каникулда эле үйрөттүм мага 5-класста 9-класска чейин. Анан ошону үйрөнүп алып немеге мектепке бардым. Мектепке барып
колум көтөрдүм. 9 жылдан бери кол көтөрбөй. Биринчи жолу кол көтөрсөм баары шок болушту. Таң калып эле анан чык деди, чыгып доскага полный эчтеке карабай доскага жазып берген чыгарып берсем. Ишенген жок биринчиден. Көчүрүп алдыңбы депчи. Анан дагы башка задание берди мугалимибиз. Анысын дагы чыгарып берди. Анан баары шок болуп калышты. Сен эмне 9 жылдан бери эмне кылып жүрдүң эле деп. Анан ошол моменттен кийин мен өзүмө ишеним пайда болгон да. Мен иштеп турбайбы, мени жөн эле бракованный кылып аткан турбайбы деп өзүмө ишенүү пайда болуп, анан башка сабактар дагы жеңил болуп, өзүмө ишенгенден жанакы мен кыялданып жүргөн кичинекей кезимден бери бизнеске, чоң бизнеске аралашып, мындай глобальный дүйнөлүк бизнес, американ бизнесмендерин окуп аябай кызыкчумун да. Мындай эчтеке нөл эчтекеси жоктон эле баштап ушундай миллиардер неме болгондор менен ошону менен өзүңөн аракет кылсаң эле колуңан келет турбайбы деген ишеним пайда болгон да, мээм иштейт турбайбы депчи. Бизде Кыргызстарда көп неме бар да, мындай условия, мамлекет условия түзүп берген эмес, же мен билимди начар алып калгам, же эне атам мындай жакшы условия түзүп берген эмес, анан тигиндей мындай деген көп причина бар да. Бул жөн эле мындай отговорка да. Анткени баардык неме жерде мисалы бекер библиотекалар деле бар. Болбой калса күнүнө 1 саат же жарым саат убакыт бөлүп деле китеп окуп билимин жогорулатса болот да. Анан биздики көп шылтап коюп эле ошол мындай чоң биздин мышлениябызда проблема да бар да. Европа, Америкадагыларда жок да. Алар мындай айтканда ар бир киши неме мындай подростокто мечтасы бар да, бизнес ачыш керек. Кандай болбосун, бир бизнес ачыш керек да, бүт сферадачы. Бизде болсо мамлекет түзүп берген жок, анан мигрант болуп Россияда кара жумушка иштешет. Анан биздин проблемабыз ошондо мышление деп ойлойм да, өзүмдүн опытымданчы. Биздин мышлениябыз туура эмес да. Биз башкаларды күнөөлөп жашайбыз, ошол күнөөлөө, ошол болгондо башка ошондой болуп калмак. Өзүңө жоопкерчилик албай, негизи биздин проблемабыз өзүбүзгө жоопкерчилик алсак, менин келечегиме, менин мындай айтканда пешенемедеги судьбама келечекте кандай болорума мен өзүм жоопкерчилик алсам, ошондо гана өзгөрүү болот да. Болот. Суроо мындай да, сен мектепти жаман окуп калдың. Мунун себеби эмне болду? Себеби окуганда негизи мен азыркы кезимден ойлоп көрсөм, мен ошол кезде азыр бирке психология кишинин потенциалын кандай өнүктүрүш керектен билимим болуп калгандыктан мен азыр анализдеп көрсөм, мен ошол жаш кичирээк кезимде мен менин гипофиз бөлүмүндө жайыраак өнүккөн окшойт да. Менин памятим начарыраак болчу да. Анан кечирээк жетилдим окшойт да. Мисалы менин классташтарым кыздар менен сүйлөшүп жүргөндө мен дөңгөлөк чүкө ойноп жүрчүмүн да. Анан ошо кечирээк жетилгенден го деп ойлойм да. Анткени мен запоминать эте алчу эмесмин, доскага чыгып алып эле бирдемени чийгилей беришчү, бирдемени сүйлөп элечи. Эчтеке түшүнчү эмесмин. Орус тилин деле мен 9-класстан баштап үйрөнгөм. Мен негизи 9-класста 1-класстан орус тилине кирдим. Орус тил классына. Сен орус класста окугансың? Мен орус класста окугам, бирок орусча 9-класска чейин билген жокмун. Анткени запоминать эте алчу эмесмин мен эмечи. Мындай эске тутуум начар болчу да өтө эле. Анан орто жолдон дагы велосипед менен машине сүзүп кетип бир сыйра ооруп эметкем да. Потрясение алыпчы. Анан ошону менен памятим ухудшаться этип, ошол процессте анан 9-неменчи класста өсүмө ишенимден анан бирке дарыланып неметкенден кийин памятим жакшы болуп анан эмете баштагам да. Азыр мындай кылалычы, бизди угуп аткан, көрүп аткан угармандарга айта кетели, өзүңдүн азыр иштеп аткан ишиң жөнүндө кыскача маалымат бере кетчи. Кайсыл компаниядан, кайсы жактан сунуштар түштү, анан уланталы. Мен иштеген компания Shotpage LTD деп аталат. Биз негизи теннис менен гольфко атайы жабдыктарды жасап берген компаниябыз да. Жабдыктары мисалы профессионал оюнчулардын видеолору бар, ошону кыймыл аракеттерин анализдеп,
аны искусственный интеллектке обработка кылып неме обучать этип ошону. Анан жөнөкөй оюнчунун ойногонун экөөнү салыштырабыз да. Экөөнүн салыштырмалуу менен анан тиги жаңы үйрөнчүктүн минустары сенин могул жериңен ката кетип атат, монуң начарыраак болуп атат неме деп обучаться эткенге мындай мугалимдерге жардам берчү программа жабдыктарды жасачубуз. Жакшы. Азыр. Ооба. Азыркы анан биз бир устройство жана Ава деген устройствобузду жасагандан соң негизи спортко ылайыктап жасаганбыз, бирок анын потенциалын көрүп биз азыр полностью күчүбүздү ошо робототехника, робот жактарга жасап атабыз да. Селфи роботторго. Жакшы. Кыскача, эгерде азыр апалар, аталар түшүнбөй калса, болот үйдө туруп алып эле дүйнөнүн аркы океандын ар жагындагы, дүйнөнүн булуң бурчундагы компаниялар менен иштешип атат. Үйдө отуруп эле акча таап атат деп кыскача айта кетейин. Анан азыр соомду да улантайын, жанагы ойго кайтып келсек, мына бүгүнкү күндө мектепте жаман окугам деп атасың да. Азыркы учурда ошол өзүң окуп бүткөн мектепте мугалимдер сага мындай жолугуп сүйлөшүп, мындай сен менен сүйлөшүү болдубу, жолугушуу болдубу? Мен мындай жолугуп учурашканда кандай жүрөсүң, неме деп, каякта иштейсиң деп коет, бирок мындай мен апам да журналист болгондуктан ошол жакты тартканга бир барыптыр. Анан барганда ошондо азыр каякта иштеп атат, неме деп сурашыптыр да, жаман мындай айтканда в кавычках лох эле ушундай неме деп, кандай неме болду, кандай бала болду, неме деп мурдакы немеси калып калыптыр да. Баштапкы класста 9-класстан кийин бирке мугалимдер алмашып, алар менен жакшы эметем. 9-тан 3 жылдыкычы. Ага чейинкилери мурдакы мен двоечник эсимдегидей эле мамиледегидей калган окшойт да, суроолор боюнчачы. Ушундай неме депчи. Анда сени окуткан мугалимдерге жетелек турбайбы сен жөнүндө маалымат? Тагыраак жетелек болуш керек. Мен өзүм мындай көп афишировать этким келбейт, анын кереги деле жок. Эмне себептен? Негизи мен өзүм мындай философия менен заниматься да, стоицизм депчи. Ал стоицизмден 4 добродетели бар да, непрерывное саморазвитие деп коет. Ошо 4-өн аткарып жүрүшүң керек да. Ошонун бир пункту жөнөкөйлүк болуш керек да. Мындай мактанып, бирдемеге эметсең жерден баспай калбай, көп адамды жөнөкөйлүк болуш керек. Кандай эмеге жетпе, жөнөкөй болушуң керек да. Анан мен көп афишировать этип мынтсем мактанган сыяктуу көрүнүп калабы, неме туура эмесирээк болуп калат го дейм да. Мен айтайын дегеним, мисалы, ошол сен окуп аткан жердеги ошол мектептеги балдарга мындай шык дем берүү. Мисалы, сабакты начар окуган балага сен келечекте момундай кыла аласың деп мен ойлойм, алдыда сен мисал болуп калсаң керек. Ошо өзүң окуп бүткөн мектептечи. Анткени бүгүнкү күндө 2 алган балдарды биз кандай кабыл алабыз? Мисалы, мен өзүм кесиптештеримде айтсам деле, мугалимдер эмес, биз деле аларга болгон мамилебиз начар болчу. Сен 2 алгансың. Сен жөнүнө кой. Керек болсо мындай отурганда деле, сүйлөгөндө деле анын сөзү салмагы жок да. Туурабы? Ооба. Ошондой мамиле кылышат да. Мен азыркыга чейин кейде мугалимдерге ошо немелерге жолугуп калганда, мурда двоечникте кандай мамиле кылса, экинчи сорттой мамиле кылышат да. Мындай эчтеке неметпейт дегендейчи. Анан кичинекей кезиңде көргөн мындай немең мээде калып кала берет экен. Анан мурдакыдай мугалимдер менен баарлашып сүйлөшүп, жанакыдай үлгү болуп мектепке деле мындай неметип баргың келбейт да өтө. Сен өзүңдүн оюң боюнча ошол кандай кылып ушул жолду өзгөртсө болот эле? Мындай өзүң ойлонуп көрдүңбү? Ушул 2 алгандарга кандай бир мындай мамиле кылып, системди өзгөртсө болот эле? Мен негизги эле биздин билим алуу системабыздын проблемасы бул оценка кылыш да. Мисалы, оценка менен сен касталарга бөлүп койгон сыяктуусуң да. 5тер силер аксыңар, 2 алгандар 3төр карасыңар дегендейчи. Мындай образно айтып атам, эч кимди обижаться этким келген жок, карак депчи. Бирок ошол сыяктуу система болуп кетет да, сен 2 алсаң, сен двоечник, сен мең неме жетпейт деп бөлүп салат да. Ошол оценка системасы жок эле болуп, баарын мындай кызыктыруу, интерактивный мындай классический отуруп алып эле зубрит этип эле теорияны эле айта беришет, эмне кылатчы? Биздин жашообузда кандай келечеги бар?
келечекте кандай жолдор менен мындай өзүңдүн путюңду таба аласың, ошону жашоо жөнүндө кеп кылып мындай эметсең кызыгуу пайда болот да. Анан теорияны, өмүрү көрбөгөн теорияны эле зубрит ettире берсең, ал эмнеге кереги бар деле билбейм. Тигини кайталаганды мен кайталап коем, анан 1-2-3 айдан кийин унутуп калам да. Туура айтасың. Эми мына өзүң айтып атасың, мектепте мени эки алган кылып деле шартарына деле коштум деп атасың. Бул нерсе эми бул кылымдан келаткан нерсе да. Сага ушул дем күч берген, ушул дагы ушуну кыла аласың, болот, колуңан келет деп кимдер кол кабыш кылды? Колуңан келет деген эн атам деле эки аласың. Анан мен дагы пример бар да, неме мен эжем жакшы окуучу, ошол мектепте эле окуп калды да. Эжем жакшы окуучу, анан собраниялар болот да. Ошо собранияларга барганда мамам да айтып калчу да, мен эжемдин неме этажына чыкканда мынтип башым көтөрүлүп калат, сеникине барганда мынтип башым түшүп калат депчи. Анткени мени жамандай беришчү, сабактан эметип, сабак билбейт, тигинтип келет, эптеп неме 3 коюп койдум, анан өткөргөнгө кийинки неме класска өткөргөнгө 3 коюп койдум, анан тигинтим мынтим деп эметишчү да. Анан мындай немеден эле өсүм жана интернет пайда болуп калгандын кесепетинен мен ошо интернетте жанакы Билл Гейтстен, ошол кездеги Стив Джобс немелерди мындай окубай мектебинен начар неме туруп эле мектеп мындай айтканда сен немең эмес депчи, мындай кандай десем кармап турган условия эмес, бул ушул эле локальный эле проблема. Андан кийинки мындай айтканда жөнөкөй тил менен айтканда мен түшүндүм да, что мектепте кандай условия, ошо мектепте кандай окусаң ошондой боюнча калбайсың дегендейчи. Тигилер мектепте окубай эле ошондой неме болуп жүрүп эле тигиндей чоң жетишкендикке жетишип алды, значит мен деле болот турбайбы деп ошондо Американын жана позитивная психология боюнча китептерин биртке окуп баштаганда, биртке сознаниям өзгөрүп баштаганда, восприятиямчы. Ал китептерди каяктан алдың? Ал китептер кайдан? Мен ошол кезде неме чыгып баштаган. Жана Нур Телекомдо Ошка жаңы чыгып, ошондо ночной тариф деген бар болчу. Ошол кезде ночной тарифте жана Nokia телефондор менен ошол модемге айланат да. Ошону модем кылып сайып алып, мен кичинекей скорости аз эле 64 килобайт в секунду да. Ошо менен 1-2 мегабайттык китептерди 3-4 саатта качать этип отурчумун да. Кээде 15 килобайт, 1 килобайт болуп калат. Анан ошону немеге эле телефонго, жанакы Nokia кичинекей экраны менен бар эле. Ошолорго окуп, анан компьютерге окуп эметип атып эле сознание өзгөргөн да. Аракет кылып, биякта эң негизгиси мындай билим берүү неме дагы эмес, биякта психология да. Спортсмендер менен да иштешип, мен ошолорго жабдыктарды жасап бергенде билем да, көбүнчө мындай физический подготовка эмес, эң биринчи этапта психологический болот да. Психологический өзүңдү жеңе алсаң, контролдоп бүт ситуацияңды, бардык немени контролдой алсаң, ошондо гана ийгиликке жете аласың да. Эми ошол сени окуткан мугалимдерге болгон мындай ичкүктүүң, нааразычылыгың жокпу азыр? Жок, мен мурда мектеп убагында болуш керек, бирок андан кийин мен өзүм анализде, философия менен эметсем, ал мугалимдерге деле ыраазы болом да. Анткени мени ошондой сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп түшүрүп эметпесем, мага вызов болуп, мага мындай күч бермек эмес да. Туура айтасың, ооба. Негизи эле мындай болмок да. Азыр перебивать этейин. Мени мактап жактап эмете берсе, мен колуман кыйын келет экен деп анан өзүмө уверенный болуп таштап салмакмын да. Туура айтасың. Өзүмөн колуман келет экен, немет эткен депчи. Анан биздин жашообузга ошондой трудностьтар келсе, это мындай орчулук деген жакшы нерсе да. Ал чоң мугалим да. Ошону преодолевать этип кетсең, анда чоң өсүш пайда болот да. Эгер андай жок болсо, анда өсүш жок.
мындай ыза негизи күчтүү мотивация деп коет эмеспи? Анткени ооба Уолт Диснейдин карасак, жана күчтүү адамдар деле ошол жашоосунда мындай сен жарабайсың, сенин талантың жок деген сөздөрдү көп угушкан экен да. Ошол эле Арнольд Шварценеггер деле ошентип айтышкан экен. Сенин талантың жок, сен эчтеке кыла албайсың деп. Анан ооба албетте көп учурда мынакей болот да ошону айтып атат да, эгерде сиздин талантыңыз жок деп атса, таланты жок адамдар гана таланты жок деп айтат экен да. Сизди жинди деп атса, акылсыздар гана бирөөнү акылсыз дейт экен. Ошондуктан колдон келишинче ушул көйгөйдү, ушул ызаны тескерисинче мындай күчтүү таланттарды позитивдүү ачканга жардам бере турган бир курал сыяктуу колдонушубуз керек экен да. Жакшы. Эң сонун. Эми азыр кайрадан ошол жумушуңа кайтып келсек, мынакей маектердин биринде айтып атасың, мындай ошол өлкөлөргө барып иштесем деле болот эле. Бирок негедир мен үйдү тандап алдым деп атасың да. Үйдө отуруп иштегенди ооба тандап алдым. Ошого мага деп бул ата энеңдин каалоосу болдубу? Жана сен өзүң дагы эми жалгыз эркек боло турган болсоң, ата энең дагы ошо сыртка чыгаргысы келген жок да сени? жок андай болгон жок. Мисалы менин өсүмдүн атамдын атасы чоң атам бул айылга жаша, ветеринар, сельхозду бүтүп ветеринар бол деп эметкен да. Анан өсүп болбой тырышып окуп, анан гидроинженерге Бишкектен бүтүп, анан Нарын шаарына жашап калган да, өсүндөчү. Анан кайра биякта чогуу эле карап, айыл Нарын шаары менен бул айыл жакын эле да, 80 километрдей эле болот. Анан ошону менен бизге өсүүндө ушундай опыт болгон соң бизге чек койгон эмес да. Сен мынча эле бол неме деп, колуңан келишинче жаса, мындай поддержка кылып эметебиз, бирок бизди да унутпа дегендей да. Жакшы, жакшы. Анан мисалы Немеси жок. сенде канча болду мындай тенденция, баланс канча болду? Сыртка барып иштеп келүү жана үйдөн эле отуруп эле ошол дүйнөнүн Жок, сыртка барып тиги мен бул компаниянын ичинде как сотрудник эмес, мен дагы мындай айтканда учредитель, шейрхолдермин да, ички немесинде. Анан ал компанияны тиякта чогуу иштеген компаниянын немелерибиз бар, алар иштетип беришет. Чакырыктар болду да сени келип иште деген, чакырыктар болду да келип иште, мындай кыл деп. Чакырыктар болду. Алдында көп история, тиги Германиядан, Чехиядан дагы болгон ситуациялар болгон да. Ал историяны айтып кетсем, биз университетти аяктап бүтүп калдык. Неме 3-курста баштадык да. 3-курста мен свободный посещение алып, мектептен жана 9-дан 11-класска чейин 3 жылда мен 1-курстан 3-курска программасын окуп койуптурмун, өзүмдүн кесибим боюнчачы. Анан барганда мага кызыксыз боло баштады. Анан мугалимдерге айтсам, экзамендерге эле кел, анан свободное посещение бул сабактарына келбей эле ой деди. Анан ошол сабактарда мен вышмат, философиянан башка немелерди изучать этип, ошо 3-курста даяр болуп калгам да. Мындай айтканда, программа немелерди жазганда иштегенге даяр болуп калып, ошо 3-курстан иштеп, 1 жылдай иштеп көрүп, анан 4-курста кайра университетке келип, балдар менен сүйлөшүп калдык. Жана Павел Дуров, Марк Цукербергдин историяларын окуп алып, биз деле кылбайлы университетте неме бүткөндөн кийин неме бизнес кылып эметпейлиби деп, ошондон кийин 4-курстан баштадык, бизнес баштап көрдүк. Анын ичинде могу Лалафогос сыяктуу доска объявлений бар. Жана Автогид сыяктуу газета чыгарып көрүп банкрот болдук. Анан сайт знакомств, приложенияда жасап, таанышуу бурчун жасап көрдүк. Ошону менен финансирование, инвестор таппай калып да банкрот болдук. Анан ошону менен келип бизнеске кирдик, немеге, аутсорсингке. Мисалы, зарубежный заказдарды биз компаниябыз менен ошо балдар менен жасап, анан тияка поставка кылчубуз да. Анан ошол моментте тиги досума неме келип калды, предложение тиги Дубайдан, ирандыктарданчы. Ошол жактан полностью иштетип, анан чакырып калышты. Ал мигрировать этип кетти да, неме үй бүлөсү мененчи. Анан мен жалгыз эметип калдым. Анан компанияда мурда чогуу идеяң менен баштасаң башкача болуп калат экен, тиги мурдакы немен кетип калгандачы. Анан менин резюмемди бир неме компанияга жиберип койдум. Чехиянын, анан Германиянын немесине.
компанияга жиберип койсом, технический бир неме задание аткара аласыңбы деп мага почтадан неме жиберишти. Мындай тестчи задание суроо. аткарып бер деп. Аны кантип таптың? Чехияны, Германияны. Бул ресурстары көп. Мисалы, LinkedIn-ден профилиңди толтуруп эметсең, LinkedIn-ден тапсаң болот, социальная сеть профессионал. Анан Stack Overflow деген специальный могу программисттерге жана жардам берген Stack Overflow деген неме бар, платформа. Ошонун ичинде Jobs деген бар да. Сен башка кишилерге кандай жардам берсең, интернет аркылуу бир проблемасын решать этип, программалоо боюнча, инженерия неме боюнча бир задачаларын решать этип берсең, ошону жумушчулар көрүп турат да. Анан сенин компетентностьңди, могул жакшы билет деп туруп эле анан чакырышат. Мени ошол жерден чакырып калышты да. Резюмемди эле жиберип койдум, резюмем жиберсем эле сразу немемди сен заданиясын жиберди. Заданиясын 4 күндө жасап бүтүп жиберсем, сразу 2 сааттан кийин неме келди. Жооп, акыркы собеседованияга дөмөтөбүз деп. Анан кийин собеседованиясынын акыркы этабы бар да. Акыркы этабынан менден почти 10 сааттай неме алды. Экзамен. 2 программист отуруп алып, немеңди скрин шейр кылып, включать этип анан код жазып чыктым ошону неме жаныма кофени алып алып. Англис тилинде болот абы? Ооба, бар англис тилинде. Орус тил, башка тил жок, бүт англис тилинде болот. Ошо англис тилинде 10 саатта полностью бир программаны нөлдөн баштап полностью жазып бүтүп анан токтотолу деп кечкирип кетти. Немелер дагы кызыгып кетти окшойт. Тигил неге жаздың, мунун неге неме жаздың деп анан жакшы неме деп туруп бүтүргөнбүз. Анан эртеси күнү уже немеге приглашать этишти. Немесин. Договорду полностью имейл неме менен отправлять этебиз деп, DHL менен бир жуманын ичинде контракт келди. Немеге подписка кылганга. Анан контракт келгенден кийин ага макул болуп сүйлөштүк. Анан квартира мояка жашайсыңбы деп видео неме менен квартира таап беришти. Виза, спонсор полностью обеспечивать этип анан кетейин деген неме убакытта мурдакы мен иштешип жүргөн тиги биздин клиентибиз бар болчу неме Лондондо. Биз аутсорсинг менен заниматься этип жүргөндөчү. Анан ошол клиентти ушундай болуп атат неме деп жаздым да. Ушундай кетейин деп неме этип атам десем, анан тиги чат менен сүйлөшөбүз да. Англисче жазып неметсем ушундай болуп атат десем, ойлонуп кеткен. Анан кийин бир күндөн кийин кайра жазды мага предложение. Мага ушундай неме партнер неме бол, мен процент неме берем. Чоң компаньон неме бололу дегенден анан мен өзүмдө тандоо болду да. Либо Чехияга барып, жана автоматизация бумажных работ неме менен. Уже мен аяка кетейин деп виза неме билетин алып, виза немелери полностью болгон убакыт болчу да. Анан ошол моментте неме болуп калды. Тиги предложение жасап калды. Анан мен өзүм кичире жаш мектепте окуп жүргөн кезде эле предприниматель болом деп, мындай бизнесмен неме болом деп эметип жүрчүмүн да. Анан ооба кыялданып, анан мага тиги жалданып иштегенден көрө тиги риск чоң болсо дагы мага тиги неме выгодный болду да. Лондон менен. Анткени сен өзүңдүн дагы мүмкүнчүлүктөрүңдү билесиң, ошон үчүн да жеңилирээк болду деп. Кандай дейсиз? Сен өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү, сен өзүңдүн билгениңди, өзүңдүн бааңды билесиң да, ошон үчүн да сага жеңил болду го дейм да. Анткени мага бул Лондондон иштеген кызыктуураак болду. Анткени аякта жаңы технологиялар менен иштемекпиз. Мисалы мындай мурда пробовать этип көрбөгөн нерселер менен иштемекпиз да. Анткени жаңы стартап болгондон кийин биякта чоң риск бар. Ошол кызыктуу да магачы. Чоң риск неме болсо, жаңы осваивать этип көрсөң, ошондо өсөсүң да. Тиякта болсо код мурдакы жазган кодуңду эле жазып анан кармап эметип жүрүп эле убакыт өтүп кетмек да. Анан биякта чоң плюс ошолор болду да. Мен выборго келгеним предпринимательство, мен өзүмдүн мечтамды следовать эттим да, чем стабильность немеге караганда. Жакшы. Англис тилин каяктан үйрөндүң? Университет?
Англис тилин үйрөнүш керек болду. Анткени мектепти 4-курсту бүтүп эметкенден кийин могу орустардын рыногуна чыгарып көрдүк. Орус тили мененчи. Рынокко чыгарып көрсөк, мындай улуттарды жамандагым келген жок, бирок европалыктар менен салыштырмалуу наглыйраак болушат да. Мындай халяваны жакшы көргөнчү. Анан кээде акчаңды эметип коет, кыскартып коет. Анан ошол моментте мындай бизнестин требованиясы боюнча англис тилин үйрөнүшүм керек болду да. Башка рынокко кириш үчүн ошолордун тилин үйрөнүшүм керек болду. Анан орус тилинен немеге секирдик да. Англис тил тиги Европа жака. Алардыкы более честныйраак, анан адамгерчиликтүүрөөк болушат да. Салыштырмалуу да. Мындай жамандагым келген жок, бирок мен өзүмдүн жеке опытымды айтып атам да. Эми мисалы биз өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, кандай болуп атат? Баары сыртка чыгып иштеп келгендерди айтып атпайбы? Бул эл калк айтып атса, калк айтса калп айтпайт дейт го. Анан сыртка чыгып иштеп келгендерде мисалы деле ошол эле СНГнын ичинде иштегендердин айтып атат бул нерсени. Анан албетте эми бүгүнкү күндө айтылат, баягы иштеген, акыны жеген адам дагы бул эме баягы адамгерчиликтин өлчөм өтө түшүп кеткендер деп айтсак да туура болот да. Анан англис тили. Анан англис тили бизнестен требование болуп калды. Менин кесибимде ушундай бизнесте жаңы бир билим алыш керек болсо, ал без проблем алышың керек да. Баштаганда эле баштадым видео курстардан, YouTube'дан баштап көрүп. Андан кийин могу Бишкекте жүргөндө talking клубтары бар, talking club, разговорный клубтар бар да, ошолорго барып сүйлөшүп, эметип опыт алып отуруп эле анан клиенттерим менен сиз аркылуу мындай видеодо сүйлөшүп аткан сыяктуу сүйлөшөсүң. Анан аларга ар кандай акценттер менен угасың. Мисалы индустардын акцентин көп кээде түшүнбөй алган неме ситуациялар болот. Ошентип атып анан практика алып эле практика жүзүндө үйрөнүп анан иштеп эметип калдык. Жок, кыйыныраак го дейм. Мисалы ошол жумуш тууралуу болгондо түшүнбөй калганда кандай кылып аттың? Алар менен сүйлөшүп эле оңой эмес. Жумушка туура болгондо башында эле айтып коесуз да. Мен мындай англис немесинен чоң опытым жок. Мен анткени биздин основной тил орус тили болгондуктан биздики англисте 3-чү тил болот мага. Анан мен ушундай түшүнбөй калган немелер болсо, мага кайра кайталап айтып көрсөңүз жакшы болмок, бирок мени жаман көрбөңүз дегендей болсо, алар сразу эле эметет. Андай биздикиндей жанакы орустарда акцент менен сүйлөйт анан тигинтеткен, мынтеткен деген жок да аларда. Наоборот, сен сүйлөй албай атсаң мындай помогать этип, түшүндүрүп берип, ошентет да. Ал жагы бар. Анан эми мисалы сүйлөгөнгө караганда түшүнбөй калсаң да жазганда жеңилирээк болот, туурабы? Жазганда которуп аласың да, каалаган учурунда, каалаган убакытта. Мен негизи программированияны окуганда могу ICTге байланыштуунун баары англис тили болгондуктан мага жеңилирээк болгон да. Анткени программалоонун баары англис тилинде окудум да. Баштапкы программа жазганың англис тилинде жасасың, анан көп немелерди билип, уже грамматикасын, сөздөрдү кандай байланышты, чактарды сүйлөгөндө эле үйрөнүп алдым. Андан кийин өсө эле сүйлөнүп калды дегендей. Жакшы. Анан эми мына азыркы учурда ошол жазып аткан нерсең бүгүнкү күндө кандай десем, дүйнөнүн булуң бурчун кызыктырып аткан нерсе болот да. Өзүң болсо айылда отуруп эле ата энеңдин кашында, үй бүлөң менен чогуу анан жазып атасың да. Ошол жоро жолдошторуң, досторуң эмне дейт? Ошол кылып атканыңа кандай ойдо алар? Мындай өзүм IT жагына байланыштуу достордуку мындай сонун жасап атасың. Мындай бири-бирибиз менен опыт алмашуу, бири-бирибизде мындай такалып калган жерлерде задачадан идеяларын айтышуу процесстери болот. Башка кесиптеги достор менен бул жөнүндө көп деле сүйлөшө бербейм да, анткени түшүнө беришпейт да жакшы. Не процесс болуп атканын. Өзүң айтып атасың, жөнөкөйлүк болуш керек деп атасың да, жакшы. Ошол негизи кайсыл сапатты ийгиликке мындай жакын экен, ошол ийгилик алып келет экен? Адамда кайсы сапат сенин оюң боюнча? Мен бул жаңы элеки философияга, стоицизмге келгенге чейин могу компанияларды жоготкондо, анткени көп акча вложение кылып, досумдун бир Оштон досум бар болчу, анын машинесин сатып, анан ошонун акчасын вложение кылган убакыттар да болгон да.
Анан ошол моментте Карыскадагы папада айткенибиз болгон немеден бизнеске вложение кылабыз депчи. Анан ошол кезде катуу депрессия болгом да. Депрессияга түшүп, ошол моментте депрессияга барганда врачка эметсе эми антидепрессант жазып эметип берип койду, бирок меники психологический неме болчу да. Анан ошол моменттерде интернетти карап атып эле ошо стоицизм немелерге попадать эттим. Анан ошо стоицизмде непрерывное саморазвитие деген бар да. Ошондо жана 4 добродетель: мужество эң биринчи, эрктикпи, мужество кыргызча, мужество, простота, жөнөкөйлүк, справедливость, справедливый болуш керек да, адилеттүү, анан умеренность. Умеренность деген момундай чоң нерсени потреблять этип, тигин алам, муну алам деп бүт кийимдердин немесин алып мындай көп потреблять этпеш керек да. Өзүңө жеткичиктүү мындай колдонгон, сарамжалдуу. Ошол 4 добродетель менен стоицизмдин принциптери мага мындай астыга жылганга помогать этет да. Анткени ар кандай адамдар менен жолугасың, ар кандай ситуацияга попадать этесиң. Анан ошолорду преодолевать эткенде жана стоицизмде специальный упражнениялар бар, мантралар. Ошо мээң менен ошолорду мындай айтканда фильтрлеп, обработкалап атып, анан өзүңдү мындай счастливыйраак, бактылуураак сезип, анан дальше астыга, артка мындай карабай, астыга жылып кете бересиң да. Ал именно могу бир эле мындай как бы свойствобу же бир характердин чертасы болсо эле помогать этпейт да. Анткени дүйнөдө көп жанагы тармактардан мындай айтканда адаптироваться этишиң керек да. Жанакы Брюс Ли айткандай, мындай камень неме таш болбой, суу болуш керек да. Мындай бардык нерсеге формасын кандай ситуацияга попадать этпесең, суудай болуп, ошого адаптироваться этип кетишиң керек да. Ситуацияга жараша. Анан кандай болду? Тиги достун машинасын тургузбайбы кайра? Достум машинасын биринчи немеден тургуза албай калдык. Анткени бирок ошол эчтекесин эметпей бүт оборудованияларды ошол достун машинасына эметтик да. Анткени биз бүт оборудование, сервер, немелерден бери алып, анан ал досум өзүнчө Россияга кетип калды. Машинесин сатып эметкенден кийин көп банкрот болдук, анан бияктан көп неме болбойт экен, анан ал Россияга кетти. Эми мына азыр угуп аткандар, бизди көрүп аткандарга дагы жакшы бир сунушуңду берсең, мисалы ошол ушундай бир ойлонуп жүргөн балдарга ата энелер кандай кеңеш берет элең, кандай кылыш керек, кандай кылса болот? Ошол үйдө отуруп эле дүйнөнүн булуң бурчунан акча табууга, иш менен камсыз кылууга кандай кеңеш сунушуң бар эле? Эми мындай үйдөн отуруп негизи бардык жерден эле товар же услуга чыгара алсаң, сен акча таба бересиң да. Анткени биздин экономика системабыздын баары ошол неме менен иштейт. Эң биринчи психология өзүңдүн мындай айтканда операционный системаңды табышың керек да. Стабильно иштегенчи, мээгечи. Бул биринчи шаг. Экинчи шагыбыз, мен дүйнөгө эмне бере алам элге. Определять эте алсаң, мисалы сенде эмне шык бар. Мен мисалы программа же устройство жасаганга шыгым бар. Мен ошого фокус жасап кыймылдап атам. Мисалы бирөө болсо музыка жасайт. Мисалы башка бирөө болсо тамак аш жасайт. Мен адамдарга эмне бере алам деген суроо бериш керек да. Үчүнчү шаг, ошол бере алчу нерсени мастерство уровенине, деңгээлине жеткириш керек да, мастер болуп, чебер, профессионал. Ошондо гана каякта болбосун акча таба берет да. Жакшы.